Ыйлагдай болуп Москвада жашап жаткан мигранттар биздин бийликке кайрылуу жасашты. Спецназдар эмес, орус бийлиги мигранттарды кордоп жаткан видео боюнча так маалымат берди. Биздин бийлик тараптан дагы өтө каттуу иликтөөлөр башталды. Жашыруун камеранын жардамы менен Баткенде майып адамдардан акча алып жүргөн эксперттер кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түзмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 10 мүнөттүк убактыңызды аябастан ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Группа кандайсыңар, жекендештер, жедештер, жакшысыңарбы? Ушуну таркатпаштагылачы бир интернеттерге болушунча. Бу уже башталды, бу башталышы болуп атат. Эртең 1 майдан еще хуже болот. Даже дем алып сууга чөткөн жер банядагылар неме кылышыптыр. Ошону таркатып бергиле, ана атка минелерге жетсин, көзү менен көрсүн. Бу немени да көрүп келди, ушунтип билет. Омондор ур токмок кылганга да көрүп келген бу биздин өкмөттөр. Кичине тартипке чакырсын буларды. Бу башталышы туугандар. Эртеге 1 майдан еще хуже болот. Ошону болушунча таркаткыла жетсин группаларга. Көрсөң жаның кашая турган болду вообще. Неме кылып отурган атка мингендер. Жөнөтсүн ошо нотасыбы, башкасыбы. Президенттерге жетсин, ошо бийликке жетип ушулар кичине реакция кылсын. Бул ур токмок только башталышы туугандар. Так иштеги эртеге ар бириң башыңа, ар бириң ушул күнгө түшүп калышың мүмкүн. Так иштеги таркатып салгыла жетсин жогоруларга. Туугандар. Бул жаңы болду, жаңы мурдагы күнү болду. 26 кыргызды кармап банядан эмеге алып барыптыр. Отделениеге Парвойковский жакта 2 күн кармашыптыр. Бүгүн 5 миңден штраф салып кой бериптир. Менин күйөө балам да бар болчу, сиңдимдин күйөөсү. Эми 1 саат муздак бассейнде кармаптыр алтындарым. 2 саат монтип көчүгүн жерге койгузбай отургузуптур. Кыймылдаганын эле басып сабашыптыр. Экөө туалеттен чыкпай койгон экен, экөөнүн бирөөнүн башын жарып, мурдун сындырып. Экөө столдун түбүнө бекинген экен, алардын эсин аударып коюптур. Ушуларды бир бизди коргой турган бирөөлөр барбы же бул омондорго эч кимдин алы жетпейби? Биздин бийликтегилердин жаман угуп алып, мен тишиме тие берип жабышып жатып калдым азыр. Жаман болуп кеттим. Москвадагы Мончодогу окуя. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчисине нота тапшырды. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Бакуновду 14 апрелде министрликке чакырып жолугушту. Элчи 11 апрелде Москва шаарындагы Бодрусь мончосунда Кыргызстандын жарандарын жапырт кармоого байланыштуу чакырылганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, элчи Сергей Бакунов менен министрдин орун басары Алмаз Имангазиев сүйлөштү. Ал элчи аркылуу Орусия бийлигине Мончодогу операциянын мыйзамдуулугу, андагы жарандарга күч колдонуунун себептери боюнча маалымат берүү жана күч колдонуу негизсиз болсо, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө тиешелүү чараларды көрүү өтүнүч менен расмий нота тапшырды. Имангазиев ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы жарандарынын укуктарын коргоо боюнча натыйжалуу чараларды көрүүнү өтүнүп, Кыргыз-Орус союздаштык, стратегиялык өнөктөштүк мамилелерине доо кетирүүчү бул сыяктуу жагдайларга жол бербөөнү элчи аркылуу Орус бийлигинен суранды. Бул дор эмес экен. Жогорку кеңеште Москвада Мончодо болгон окуя көтөрүлдү. Москвада Мончодо отурган кыргызстандыктардын үстүнө кирип барып сабагандар омондор болгон эмес. Мындай пикирин депутат Эрнис Айдаралиев жогорку кеңештин комитет жыйынында айтты. Депутаттын айдымында Мончого кирип баргандар кыргызстандыктарга 5 миң, 10 миң рубльдан насыя алдырып, жок эле айыптарды төлөткөн. Биздин жарандарды Мончодон алып чыкканы аз келгенсип, жок факты менен айып төлөтүптүр. Ал жерге киргендер омондор эмес экен, алар көчөдө жүргөндөр эле экен. Иштей албаган, тышкы иштер министрлигинин кереги жок. Бул жерде маселени жеринен чечиш керек. Элчиликтен ал жака бирөө барыптыр, сурап койгону келдик деп, аны бар эле кылат да, деди Айдаралиев.
Эске салсак, 12 апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев соц тармактагы баракчасында Москвадагы кыргызстандык ишкердин можосунда кыргыз жаранды сабалганын билдирип, видео жарыялаган болчу. Көп өтпөй Тышкы иштер министрлиги Москванын Тимирязев райондук полициясына жеткирилген кыргызстандыктарга укуктук жардам берилип жатканын билдирген. Тышкы иштер министрлиги ошондой эле Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан эмгек мигранттарына жасалган мыйзамсыз аракеттер такталып жатканын кошумчалады. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Баткенде майып адамдардан акча алып жүргөн эксперттер кармалды. ОКМК медициналык социалдык эксперттик комиссиянын кызматкерлери кармалды деп билдирди ОКМК. Тактап айтканда, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу медициналык социалдык эксперттик комиссия тарабынан майыптык тобун аныктоодогу коррупциялык схема аныкталды. Лейдик райондор аралык медициналык социалдык эксперттик комиссиянын мүчөлөрү ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын майыптык тобун аныктап берүү үчүн акча талап кылуу менен алектенген. Баткен районунун судьясы тарабынан санкцияланган атайын тергөө иш-аракеттеринин натыйжасында Лейдик райондор аралык медициналык социалдык эксперттик комиссиясынын төрагасы, эксперт жана дарыгер эксперт ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан 3000 сомдон 5000 сомго чейин акча алып жүрүшкөнүн тастыктаган материалдар алынды. Аталган жарандар алдамчылык негизинде кылмышка шектүү катары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп айтылат расмий маалыматта. Орусияда ит каза болуп калган эсин 1 айдан бери күтүп жатат. Орусияда үй өрттөнүп 62 жаштагы киши каза болгон. Анын ити үйдүн ордунан 1 айдан бери кетпей жатат. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда 24-мартта жер үйдө өрт чыгып, толугу менен күйүп кеткен. Кесепетинен үйдүн ээси 62 жаштагы кишинин жансыз денеси табылган. Ошондон бери ит эч жакка кетпей күлдөн үстүнө жатат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери итти алып кетүүгө аракет кылышкан, бирок ал эч кимди жанына жоготкон эмес. Тынчсызданган жергиликтүү тургундар жалгыз итке тамак аш, суу ташып келүүдө деп айтылат маалыматта. Жакында Кыргызстанга биринчи робот хирург алып келинет. Бул тууралуу белгилүү хирург-ортопед Сабырбек Жумабеков өзүнүн соц тармактагы баракчасынан билдирди. Дарыгер Кытайга болгон сапары жемиштүү болгонун айтып, ал жактын ортопедия, травматология жаатында жетишкен ийгилигин белгилеген. Робот хирургтарды чыгарган 9 завод экен. Бул сапарда биз робот хирургтардын иштегенине күбө болдук. Өз көзүбүз менен көрүп, бирге катышып баамдадык. Албетте адамдык фактор биринчи орунда кала берет дечи. Бирок робот хирургтардын операцияга катышуусу бүгүнкү күндүн талабы. Кудайым буйруса, жакын арада Кыргызстанда биз менен бирге биринчи робот хирургтар өз ишин баштайт деген Жумабеков. Украиналык аскерлер орус тарапка багынганы жаткан өз командирин жок кылышты. Украинанын аскер кызматкерлери Санкт-Николас Белогорский монастырынын аймагында орус тарап менен өз ыктыяры менен багынып берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан офицерин жок кылышты. Бул тууралуу ТАСС агенттигине Орусиянын коопсуздук органдары билдирди. Маалыматка ылайык, Курс аймагында аскерлери менен калып калган украиналык командир орус тарап менен багынып берүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Бирок кийинчерээк анын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, жансыз денеси табылган. Ошондой эле анын багынып берүү сөзүн колдогон дагы бир нече аскер кызматкери оор жаракаттарды алган айтылды. Мунун алдында эле Курста жүздөгөн украиналык аскерлер куралын таштап Орусияга багынып бергенин ТАСС агенттиги жазды. Булак Суперкежи.
Орусиядан келген 16 000 литр сүт кайра артка кайтарылды. Чүйдө Ак Телек көзөмөл өткөрүү пунктунда Орусиядан өлкөгө алып келинген 16 536 литр сүт азыктарына текшерүү жүргүзүлүп, ээптин ветеринардык санитардык талаптары бузулганы аныкталды. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, мыйзамсыз алып келинген жүккө тиешелүү акт түзүлүп, Орусияга кайра артка кайтарылды. Аскерлерди балдарды караңызчы. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трампты Украинага чакырды. Суранам, кандайдыр бир чечим кабыл алардан же сүйлөшүү жүргүзүүдөн мурун келип, бул жердеги адамдарды, жарандарды, аскерлерди, оорукана чиркөөлөрдү, балдарды өз көзүңүз менен көрүп кетиңиз деген Зеленский. Ал кошумчалагандай, эгер Трамп Украинага келсе, анда ал Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөгө эмне кылганын түшүнөт. Беле кетсек, апрель айынын башында Дональд Трамп Путин менен Зеленскийдин ортосунда жаңжалды жөнгө салуу боюнча келишим түзүүгө даярдык бар экенин айткан. Анын айтымында тынчтык сүйлөшүүлөрү боюнча талкуулардын жүрүшүндө оң динамика байкалууда. Буга чейин жогорку радада айрым депутаттар Трамптын Зеленский менен кен байлыктар боюнча келишиминде алдоо ниети бар деп айыпташкан. Булак Суперкежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.